Bismillahirrahmanirrahim. Ennallah la yarda en yushraka ma'hu ahadun fi ibadatihi. La melekun mukarrabun ve la nebiyyun mursalun. Ve'd-dalilu kavluhu Teala ve ennel mesacide lillahi fe la ted'u ma'allahi ahada. Allah Teala hiç kaçan özüne şerik koşulusuna razı bolboyt eкен. Мындайча айтканда Аллах Таала эч качан ширкке разы болбойт. Эгер кимдир бирөө Аллахка ибадат кылып, ошол ибадатында бир нерсени Аллахка шерик кошо турган болсо, Аллах разы болбойт дейт. Ошол шерик кошулган нерсе периште болсун, же Аллахка жакын периште болсун, же бир жиберилген пайгамбар болсун. Буга далил Аллах Таала Куранда айтат. Буга далилдер көп. Мына ошол далилдердин бирөөсү Аллахтын мечиттеринде Аллахка кошуп дуа кылбагыла дейт. Аллахка кошуп бирөөгө дагы Аллахка дуа кылган кезде бир нерсени кошуп дуа кылбагыла дейт. Мындайча айтканда Аллахка дуа кылган кезде бир нерсени шерик кошуп дуа кылбагыла деген. Бул маселе динибиздеги жана акыйдабыздагы билип ала турган эң негизги маселелердин бири болуп саналат. Эгер инсан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сүннөтүндө кайтарган эң чоң күнөөлөрдүн эң чоңу жана эң башаты ширк. Бул ширк өтө жаман нерсе. Пенденин дүйнө жана акыретте бактсыз болуусунун эң негизги себеби мына ушул ширкте. Жана ошондой эле бул ширк пендени тозокко жетектейт. Жана Аллах Таала ошол пендеден эч качан разы болбойт. Эми ширк бул Аллахтын ачуусуну келтирип кое турган нерсе. Аллах Таала эң каттуу ачууланат качан ширк келтирген кезде пенде. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керим, Аллах Таала бир хадиси куддусиде мен шерикке муктаж эмесмин дейт. Кайсы бир пенде бир амал кылып, ошол амалында мага шерик кошсо, өзүнү дагы ошол ширкини дагы таштаймын дейт. Эми адамдар көбүнчө Аллахка таандык болгон, Аллахка ошол таандык болгон 3 өзгөчөлүктө ширк келтиришет. Бул ширкти жакшы түшүнүп билип алуубуз керек. Анткени пенде канчалык көп жакшы иштерди жасабасын, эгер мына ушул ширктин арамдыгына, чоң күнөөлүгүн билип албаса, ошол пенде натыйжада ширк келтирип коет, жана амалдары баарысы күйүп жок болуп кетет. Мына ошондуктан Аллах Таала бизди Кур'ан-ы Керимде кайтарган: "Ва азаму ма амараллаху бихи ат-таухид ва азаму ма наха анху ширк". Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала эң ошол биринчи буйрган нерсе Кур'ан-ы Керимде. Бул Аллахтын таухиди, Аллахтын бирлиги. Жана Кур'ан-ы Керимде эң каттуу кайтарылган нерсе бул ширк. Аллахка шерик кошуу. Эми биринчи ширк бул рубубиятта пенделердин кебири, кала берсе адамдардын көпчүлүгү ширк келтирет. Рубубиятта, мисал үчүн пенде рубубияты, Аллахтын рубубияты дегени Аллах Таала жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, башкаруучу, тарбиялоочу дегени. Бул рубубияттагы ширк бул адамдардын арасында аз кездешет. Анткени ар бир инсан Аллахты жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, башкаруучу деп билет.
Allah'ты жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү деп билет. Бирок ибадатка келгенде Аллахка шерик кошот. Бул рубубияттагы ширк эң чоң ширк болуп саналат. Эгер кайсы бир пенде шифаны жана ошондой эле рызкыны, же баланы, же бир перзентти Аллах Тааладан башкадан талап кыла турган болсо, динден чыгат. Мына ошондуктан пенденин фитраты, табияты дагы тастыктайт Аллахтын жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тарбиялоочу экендигин. Кала берсе пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын заманындагы мушриктер дагы бул ширкти, мына ушул рубубият, Аллах Тааланын рубубиятын моюндаган. Кур'ан-ы Керимде айтылынат: "Ва ла ин саалтахум ман халакас самавати вал арда ла якулунналлах." О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, Мекке мушриктеринен асмандар менен жерди ким жараткан десең, алар Аллах деп жооп беришет дейт. Бирок алар ибадатка келгенде, Аллахка ибадат кылган кезде, сыйынган кезде, мына ошол буттарыбыз жыгачтан, ошол лайдан жасап алган буттары, мына ошол нерселерди Аллах менен өздөрүнүн ортосуна ортомчу коюп, ошол нерселер бизди Аллахка жакындатат, Аллахтын алдында колдойт деп, мына ушунун натыйжасында алар мушрик болду. Анткени алар Аллахты жаратуучу деп билишет эле, рызкы берүүчү деп билишет эле, асмандар менен жердин жаратуучусу Аллах деп билишет эле. Мына ошондуктан келген пайгамбарлардын баарысы таухид улухия, ибадат таухиди менен келишкен. Таухид рубубия менен келишкен эмес. Анткени ар бир инсан ал моюндайт Аллахтын Кудай экендигин, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, башкаруучу, тарбиялоочу, тирилтүүчү экендигин моюндайт. Пайгамбарлар келип адамдарга Аллах жаратуучу, Аллах рызкы берүүчү, өлтүрүүчү деп муну нерсени айткан эмес. Алар ошол ибадат кылып жаткан адамдарга өз ибадатыңарда Аллахка шерик кошпогула деген, шерик кошпогула, Аллахтын бир өзүнө гана сажда кылгыла, сыйынгыла дешкен. Мына ушул нерсени түшүндүрүшкөн. Бул экинчи ширк, мына биринчи ширк ошол таухид рубубияда болсо, бирок экинчи ширк бул таухид улухияда, мындайча айтканда ат-таухид ал-ибада. Ибадаттагы ширк. Пенде ибадат кылган кезде өзү менен Аллахтын ортосунда кээ бир нерселерди ортомчу коюп, кабырдыбы, же бир олуяныбы, же бир ошол материалдык бир заттыбы өзү менен Аллахтын ортосунда ортомчу коюп сыйынуусу, мына ушул ширк. Муну менен пенде мушрик болот, Аллахка шерик кошуучу болот. Пайгамбарлар мына ушул ибадаттагы ширктен кайтарышкан. О адамдар сыйынган кезде, дуа кылган кезде, намаз окуган кезде, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп мына ушул нерсени осуят насаатын кылышкан. Мына ушул таухидтин түрүндө, таухид ал-ибадада, коомдор менен элдердин ортосунда, ошо пайгамбарлар менен ошол коомдун ортосунда кан төгүлгөн. Мына ушул нерсенин натыйжасында Аллах Таала ошол ибадатта ширк келтирген адамдарды Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде мушриктер деп айткан. Мына ошол пенделер Аллахтын акы-укугун бузуучу пенделер болуп саналат. Мына ушул ибадатта ширк келтирүү. Андан кийинкиси Аллах Таалага таандык болгон ал-асмай ва сифатта ширк келтирүү. Эми Аллах Таала алгачкы жана Аллах Таала эң ошол түбөлүктүү зат. Эми бул ошол Аллахка таандык болгон сыпаттарда, Аллах Таалага таандык болгон ысым сыпаттарда ширк келтирүү. Бул эми ал-асмай ва сифаттагы Аллахтын ошол Аллах Таалага ошол таандык болгон абсолюттуу ысым сыпаттарда, ошол Аллахка таандык болгон ысым сыпаттардын Аллах Тааладан башка бир нерсеге бере турган болсо, арнай турган болсо, мына ошол ал-асмай ва сифатта ширк келтирген болот. Эми инсан ширктин өтө бир жаман, арам, оор күнөө экендигин билип алуусу керек. Анткени инсан ошол жамандыкты окуп үйрөнбөсө, жамандыктын жамандык экендигин жакшы таанып билбесе, ошол инсан ошол нерсеге түшүп калат.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының біреусі Хузайфа радиаллаху анху, мына ушул сахаба дайыма айтат екен, мына ушул сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір нәрсені сұраған уақытта дайыма ошол жамандық туралы сұрайды екен. Ал эми бұл сахабадан башқа сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан дайыма жақсылық туралы сұраса, мына ушул сахаба дайыма жамандық туралы сұрайды екен. Антикені эмне үчүн? Махафатан ан юдрикани дейт. Ошол жамандыққа түшүп калбоо максатта дейт. Пенде ошол нерсенин арамдыгын, бир нерсенин арамдыгын, жамандыгы экендигин билбесе, ошол нерсеге түшүп калат. Bir insan жамандыкты жамандык экендигин үйрөндүм, ошол жамандыкка түшпөө максатта, жамандыктан сактануу максатта деп айткан экен. Эми инсан ошол жамандыктардын эң башаты, эң негизгиси бул ширк. Мына ошол нерседен этият болуу керек. Эгер пенденин намазы, орозосу жана башка ибадаттары ширктен таза боло турган болсо, инша Аллаху Таала, Аллах Таала ошол пендени кечирет. Мына хадиси Куддусида айтылат, эгер пендем жердин кабыгы толо күнөө менен келсе дейт. Мына таухиддин улуулугун, таухиддин фазилеттүүлүгүн караң. Эгер пендем жердин кабыгы толо күнөөлөр менен келсе, бирок мага ширк келтирбеген болсо, мен ага жердин кабыгы толо ырайым менен келемин дейт. Мына ошондуктан башка бир хадисте кайсы бир пенде мага шерик кошпогон болсо бешикке кирет, кайсы бир пенде мага шерик кошкон болсо тозого кирет дейт. Мына ол махлуктар, мына биз шерикке муктажбыз. Биз балага муктажбыз, шерикке муктажбыз. İnsan şerike muhtaç. Mahluklardan barısı şerike muhtaç. Allah Taala şerike muhtaç emez. Allah Taala жалгыз zat, biri zat. Jana ошондой эле эң ширк оор күнү Allah Taala Kur'an'da aytat: "İnnallah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Чындыгында Allah Taala өзүнө şerik кылынуусун кечирбейт, ширктен башка күнөөлөрдү каалаган пендеси үчүн кечирет. Мына ушул аяттан билсек болот. Ширктен башка күнөөлөр кечирилет экен. Эгер пенде тооба кылган болсо. Ширкти Аллах Таала кечирбеймин дейт. Муну кандай түшүнөбүз? Кайсы бир пенде ширк жасаган болсун, башка бир күнөө жасаган болсун, ошол өлүмү келгенге чейин тооба кылган болсо, Аллах Таала күнөөлөрүн кечирет. Инналлах яғфиру зунуба жамия. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирүүчү зат дейт Кур'ан-ы Каримде. Эми кайсы бир пенде Аллахка ширк келтирип, шерик кошуп өлүп кете турган болсо, Аллах Таала аны кечирбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахабанын колунда бир темирге окшогон бир нерсени тагып алгандыгын көрдү. Бул темир бир сары бир жезди тагып алгандыгын көрдү. Ошону сурады. Сураганда жанагы киши айтты: "Мен ушуну тагуудан максат ушул ревматизм, мындайча айтканда сөөктөрүм ооруйт. Ушундан бир жеңилдик болобу ушул темирден, ушул бир сары жезден?" деп мына ушундай сураган убакытта, мына ушундай айткан убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мына ушундай абалда өлүп кете турган болсоң, мафлах табадан, эч качан кутулбайсың" деди. Бул хадистен да билсек болот, ширктин акыр акыбети, эгер пенде ширк келтирип өлүп кете турган болсо, эч бир кутулгус бир азапка душар болору мына ушул хадистерден, аяттардан билсек болот. Эми ширктен башка күнөөлөрдү Аллах Таала пенде тооба кылган болсо кечирет. Эгер тооба кылбай өтүп кеткен болсо, ал тахта машиятиллахи таала, Аллахтын райымынын астына кирет. Аллахтын райымынын астына кирет. Аллах Таала ошол пендени кааласа азаптайт, кааласа кечирип жиберет. Мына ошондуктан ширк өтө бир коркунучтуу күнөө. Жана ширк бул пенденин амалдарын күйүп кетүүсүнүн эң негизги себеби. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Истаизу билла ва qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura." Аллах Таала айтат мына ушул аятта: "Биз кээ бир адамдардын амалдарына келдик" дейт. Ошол ширк себеп
алардын амалдарын чаң тозоң кылып сапырып жибердик дейт. Чаң тозоңдун эч бир инсанга кереги жок, эч бир пайдасы жок нерсе. Бул ширк амалдарды күйдүрүп жиберет. Аллах Таала өзүнүн пайгамбарын жана пайгамбарларды эскертип, "Валау ашраку ла хабита анхум ма кану яъмалун." Эгер алар ширк келтире турган болсо, амалдары күйүп кетет дейт. Жана ошондой эле "Вала ин ашракта ла яхбатанна амалук." О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, бир ширк келтире турган болсоң, амалдарың күйүп кетет дейт. Мына ошондуктан пенде бул жашоодо канча жыл ибадат кылбасын, канча жыл жашабасын, эгер Аллахка шерик кошуп кое турган болсо, бир саатта, бир мүнөттө бүт амалдары күйүп кетет. Буга бир мисал үчүн бир киши 80 жыл же 82 жыл жашады дейли. Көп өмүр сүрдү. Анан ушул өмүрүнүн аралыгында намаз окуду, 5 вакыт намаз окуду, орозо кармады, ажылыкка барды. Кала берсе жол оңдоду, садакаларды берди, мечит салды. Же бир мисал көп жакшы иштерди жасады. Бирок өлүмүнө аз калган убакытта ошол Аллах Тааладан башкага дуа кылып койду. Ошо дуа кылган кезде аруактар колдосун, ушул дуамды, ибадаттарымды аруактар колдосун деди. Пайданы Аллах Тааладан башка бир нерселерден күттү. Зыяндан арылууда мына ушул Аллах Тааладан башка бир нерселерден үмүт кылды. Эми Аллахка ширк келтирип койду өз дуасында, өз ибадаттарында. Ошол инсандын бардык ибадаттары күйүп кетет. Бардык ибадаттары жер менен жексен болот, мындайча айтканда күйүп жок болуп кетет. Ширктен башка бул амалдар, ширктен башка күнөөлөр. Ширктен башка күнөөлөр бул кечирилет, Аллахтын мээрим ырайымынын астына кирет. Бирок ширк, пенде ширк менен өлүп кете турган болсо, Аллахтын мээрим ырайымынын астына кирбейт. Аллах өз сактасын. Мына ошондуктан мындайча айтканда, жакшылыктын жамандыкка таасири бар, жамандыктын жакшылыкка таасири бар дейт. Иннал хасанат юзхибна сайиат. Жакшылыктар жамандыктарды кетирет дейт. Мына ошондуктан инсан ширктин өтө бир чоң бир күнөө экендигин, арам бир күнөө экендигин билип алуубуз керек. Мына ошондо пенденин намазы, туткан орозосу ошол пендеге бир пайда, бир жакшылык алып келет. Мына ошондуктан кээ бир адамдар намаз окуйт, көз тийбесин деп анан колунан көз мончок тагып алган. Кээ бир инсандар орозо тутат, намаз окуйт, ажылыкка барат, бирок көз тийбесин деп тумар тагып алган. Соодам жүрүшсүн деп тумар тагып алган, көз мончок тагып алган. Соода бул рызкыбы? Рызкыны Аллахтан талап кылуу керек го. Иштин жүрүсүн, иштин ийгиликтүү болуусун, жакшылыкка жетүүнү Аллахтан талап кылуубуз керек. Кээ бирлер ишине соодасы болбой калса, иши жүрүшпөй калса, тумар издейт, тумар тагат, көз мончок тагат, же мага көз тийдиби деп көз мончоктор тагат, дагы бир нерселерди мойнуна илип алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде: "Мен тааллака тамиматан факад ашрак." Ким тумар тагып алган болсо, Аллахка ширк келтириптир дейт. Ким Аллах Тааладан башка бир нерсеге байланып алган болсо, ошол нерсесинен таштап коюлат дейт. Мына ошондуктан эми мындай ойлоп карасак, эми Аллах Таала бизди жараткан болсо, рызкы берген болсо, бар нерседен коргоп койгон болсо, бардык неиматтарды бизге чексиз кылып берген болсо, эми ушунча жакшылыкты билип, эми пенде келип бир алсыз бир нерсени Аллахка шерик кошобу? Бул рызкы берүүдө, жамгырды жаадырууда, карды жаадырууда, жерден бир нерсени өстүрүүдө, бул иштерде Аллахка эч ким шерик эмес. Бул келип жаткан рызкынын баарысы, бул жакшылыктын баарысы Аллах Таала тарабынан. Эми ушул ар бир пенде Аллахты жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү экендигин билип моюндагандан кийин эми ибадатты дагы Аллахка, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнообуз керек. Бул парыз. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала ошол таухид рубубиятты
адамдардың табиаты жоққа шығарып алған таухид рубубиятты мойындатып тұрып, эми мага ибадатта шерик кошпогула дейт. Мына يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. О адамдар, силерди жараткан жана силерден мурдагыларды жараткан Раббиңерге ибадат кылгыла дейт. Силерди жараткан затка, силерди жоктон бар кылган затка ибадат кылгыла. Балким таква болорсуңар дейт. Эми мына Аллах Таала таухид рубубиятты айтып келе жатып, не ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана кылуу арноо керек экендигин баяндайт. Кийинки аятта الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Аллах Таала силерге асманды чатыр сыяктуу көтөрүп койду дейт. Жерди төшөк кылып койду. Жана асмандан суу түшүрүп, силерге рызкы болуусу үчүн жерден ар кандай түрдүү мөмө жемиштерди чыгарып койду. Мына ушул нерселердин акыйкатын билип туруп, мына ушул нерселерди Аллах ошол силерге бергендигин билип туруп, Аллахка ибадатты бир нерсени теңдеш кылбагыла дейт. Фала таджалу лиллахи ниддан дейт. Нид дегени бул Аллахка бир нерсени теңдеш кылуу дегени. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ширк не деп мунун акыйкаты суралган убакытта Аллах Таала сени жараткан болсо, сени жоктон бар кылган болсо, сен ага шерик келтирүүң, шерик кошууң деп айтты. Фала таджалу лиллахи андада ва антум та'ламун. Фала таджалу лиллахи андада ва антум та'ламун. Эми билип туруп, бар нерсенин акыйкаттыгын билип туруп, Аллахка шерик кошпогула дейт. Барыбыз моюндайбыз, барыбыз билебиз. Аллах асмандарды жараткандыгын, жерди жараткандыгын, айлана чөйрөдөгү бардык көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн нерселердин баары нерсенин жаратуучусу экендигин билип моюндайбыз. Ар бир инсан моюндайт. Кала берсе капырлар дагы моюндайт. Аллахты жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү деп моюндайт. Ар бир инсан моюндайт. Бирок ибадатка келген кезде Аллахтын ошол рубубиятын моюндап туруп, анан ибадатка келген кезде ата бабасынын жолун жолдоппу, же шайтанга азгырылып, же напсы каулоосуна азгырылып, Аллахка шерик кошо баштайт. Аллах Таала жер асманды жаратып аткан болсо, асмандан суу түшүрүп жаткан болсо, жамгыр жаадырып жаткан болсо, инсан мына ушул нерсенин акыйкатын билип, мындай моюндап туруп, ибадат кылган кезде бир пайда келтирүүдө, бир шифа суроодо, бир материальный бир объекттен сурайбы, же бир кабырдан сурайбы, же бир тумардан сурайбы, же көз мончоктон сурайбы. Мына кээ бирлер көз тийбесин деп көз мончок тагып алат. А бул көздөн сактай турган ким бул? Жакшылыкты бере турган, жамандыктан сактай турган бул Аллах эмеспи? Мына ошондуктан жана айтпадыкпы, жана сөздүн башында. Аллах Таала эч качан разы болбойт экен. Бул пайгамбар эгер ибадатта пенде шерик кошо турган болсо, пайгамбарды жана периштени, Аллахка жакын пайгамбарды, а пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала эң жакшы көрөт. Адамдардын арасынан эң жакшы көргөн, Аллахка эң жакшы көрүлгөн пенде бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ушул кишини дагы кайсы бир пенде ибадатында шерик кошуп кое турган болсо, шерик кылып кое турган болсо, Аллах жек көрөт экен, Аллах разы болбойт экен. Пайгамбарга разы болбогондон кийин ибадатта шерик кылынуусуна башкаларды айтпай эле коелу. Көз мончок разы болобу? Тумарга разы болобу? Даракка разы болобу? Көлгө разы болобу? Ташка разы болобу? Же бир тоого разы болобу? Эч качан разы болбойт.